Ош технологиялык университетинин библиотекасы 1963 жылдан бери өзүнүн окурмандарына, өзүнүн студенттерине, өз мугалимдерине, өз ишкерлерине кызматын кылып келүүдө. Бул жерде азыркы учурда 13төн ашык кызматкер иштейт. Университеттин библиотекасы кышкы, жайкы талаптардын баарына жооп берет. Ушул биз азыр көрүп турган жер бул студенттердин окуу залы 63 орунга ылайыкталган. Бул жерде студенттер бардык китептерди бул жактан китепкана кызматкеринен алып, заявканын негизинде окуй алса болот. Бул жерде бардык тармактагы китептер бар. Ош технологиялык университетинин бул жерде студенттердин окуу залынан бул атайын ошол студенттердин окуу залында ичинде жайгашылган планшеттер. Бул жерде 33 планшет бар. Студенттер халаган учурда окуудан сырткары келип, бул жерде өзүнүн окурмандык билети же паспорту менен бул жерден библиотеканын кызматкеринен планшеттерди алып окуса болот. Бул жерде планшеттердин мүмкүнчүлүктөрү интернет акысыз, каалаган маалыматтарды, өзүнө керектүү болгон маалыматтарды алса болот. Андан сырткары интернет өчүп калган учурда, кээде интернет жок болуп калган учурда, бул жерде библиотеканын ичинде, планшеттин ичинде мына книжная полка деген приложение жүктөлгөн. Ал книжный полканын ичине кирсе, интернетсиз каалаган китептер жүктөлгөн бул жерде. Ошону мисалы программирование багыты боюнча алып окуй алат. Мисалга алсак, мындай кылып китептерди электрондук түрү ушул жерден окуп, пайдалуу маалыматты бул жактан принтерден распечатка кылып чыгарып алса дагы болот. Бул биздин электрондук библиотеканын бир мүмкүнчүлүгү. Бул жер Ош технологиялык университетинин библиотекасынын мугалимдери үчүн даярдалган каана. Бул жерде бардык кафедрадагы, бардык факультеттердин мугалимдери келип, бул жерден китептерди алып, өзүнө керектүү болгон маалыматтарды алса болот. Бул жер 30 орундук менен камсыздалган, бардык шарттары түзүлгөн. Жана ошондой эле бул жерде Ош технологиялык университетинин профессорлору, докторлору, илимдин докторлору чыгарылган китептер дагы бул жерге келип жайгаштырылат. Мисалга алсак, бул жерде акыркы китептерден мына Сейитов Болотбек Мухаевичтин «Сейсмическая защита и организация» деген китеби дагы бул китептердин катарын толуктады. Жана ошондой эле Ош технологиялык университетинде бардык чыккан китептер ушул жерде жайгаштырылат, жана башка жактарга берилет, кафедраларга, мугалимдер үчүн колдонмо катары кетет. Бул жер негизинен ошол мугалимдер кирип, маалымат алып, керектүү болгон китептерди ушул жерде окуп, колдонсо боло турган жай. Ал эми бул жер болсо Ош технологиялык университетинде окуган студенттер үчүн, атайын чет тилдерин үйрөнөм деген студенттер үчүн ылайыкташылган. Бул жер 40 орундук менен камсыз болгон. Жылуулук, китептер, сөздүктөр, бардык шарттар менен камсыздалган бул жер. Орус тили, англис тили, немец тили, араб тили деги эле айтканда, ошол тилди үйрөнөм, жанагы канча тил билсең, ошончо адамсың дегендей. Бул жерде ошол Ош технологиялык университетинин баягы таланттуу балдары кирип, ошол каалаган тилдерини үйрөнсө болот. Бардык материалдар менен камсыз болгон бул бөлмө. Ал эми бул каана болсо Ош шаардык библиотекасынын филиалы болуп эсептелинет. Ош технологиялык университети атайын келишимдин негизинде атайын бөлмө берип, ушул жерде Ош технологиялык университетинин китепканасынын ичинде орун алган. Ал эми бул жерде болсо окурмандарга тиешелүү болгон 90-жылдарга чейинки жана андан кийин бардык акыркы адамдын интеллектуалдык деңгээлин өстүрүүгө тиешелүү болгон бардык китептердин түрлөрү бар. Мисалы айтсак, бул жакта Кыргызстандын тарыхы, кыргыздардын жаралуусу, алардын кенен тарыхтары, андан кийин бүгүнкү акыркы жазуучулар, Кыргызстандын жазуучулары, Кыргызстандан Нуржигит Кадырбековдун Ажонун Арыбас арманы ант аттуу китеби, Сухомлинскийдин мугалимге 100 насаат китеби, Сактановдун Маркумдар күнү,
Бул Кыргызстандын азыркы эң ушул заманда чыгып аткан акындарынын китептери. Ал эми бул жакта эң акыркы чыгарылган Чыңгыз Айтматовдун 10 томдук китеби. Мурда 8 том, 7 томдук болсо, азыр 10 томдук болуп, бул жакта Төлөгөн Касымбековдун чыгармалары, жана ошондой эле дүйнөлүк адабияттардан Роберт Кийосакинин Бай атам, Кедей атам, Атактуулардын ийгилик сырлары, Касымбек Жунусалиевдин Ойлон ойгон китептери деги эле айтканда, бул жерде 90-жылга чейинки, андан кийин азыркы күнгө чейинки бардык акындардын китептери менен камсыз болгон. Бул жерде китепти алуу үчүн бул жакта библиотеканын кызматкери бар. Ал керектүү документти берүү, ал документтер паспорт же окурмандык билетин берүү менен үйгө алып кетип, окуп, кайра алып келип берсе болот бул жактан. Жана да айта келсек, бул жердин негизги өзгөчөлүгү студенттер же мугалимдер бош убактысында бул жерге кирип китеп окутса болот. Бул жерде 20 орундук менен камсыз болгон.